أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لي ولوالدي والأستاذي والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل Kur'an Kur'an'da şu yerde жатқан қабырстанда жатқан жамы мұсылман арбақтарының соғына жаңа өтіп кеткен батыр аталарымыз тайлақ батыр атабыздың мен атантай атабыздың арбақтарына ауысып жатқан жер жайда топырақ торқосын Аллахым жаратқан Аллах тағалалар бейіштің төрінен орын берсін ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب يا айбек мына бұл жерде атантай тайлақ батырды экөөнү эгиздей эле кылып бир жыл төрөлтүп анан айырмасын баягы о дүнүө салган кайтыш болгон жылдарын бир жылдан кылып койгон да ошол жөнүндө билгениңди айтып берсең. Бул Тайлак Баатыр менен Атантай эгис эмес. Бул жерде Абдыкалык Чоробаев санжырасын иликтеп жазган да. Ал киши өзү баягы ыр менен да жазган көп чыгармаларды. Ошондо тенде жазылып турбайбы? Атантай Тайлак деген эгиз болгон, алардын жер дегени куртка коргон деп уйкаштырып жазып анан ошону эгиз деп ошо ырга ылайыктап эле жазып койгондой да. Негизи бул Тайлак Баатыр 1796 жылы туулуп, 1838 жылы каза болот го. 42 жашында. Ал Атантай болсо Тайлактан бир 2-3 жаш улуу деп айтылат, агасы болгон. Анан бул жерде да күмбөздө дагы эми кийинки урпактарга айтып койушубуз керек. Айырмасы ошондо 96 болсо бир 93 экөөнү эгиз деп бу жерде туулган жылын чогуу көрсөтүп койгон да. Атантай улуу болгон 2-3 жаш болгон. Анан бул Тайлактан кийин 2-3 жылдан кийин каза болгон да. Тайлактын өлгөн жери, коюлган жери башка жер болгон. Кийин ушака көчүрүп келген да. Ошону Атантай өз колу менен көчүрүп келип, ушу эстеликти тургузгандан кийин бир 2-3 жылдан кийин каза болгон да. Аны Мурат алагастан сурайлык. Мурат алага ушул жөнүндө айтып берип койсоңуз, Тайлак негизи арка үйүзгө коюлган деген кеп бар да. Берде биринчи Тайлактын Баатырдын эмеси Чекирмолдодон тарап, Чекирмолдодон Куртка, Курткадан Кудайбердиден Кулжугаш Чоро, Терекбайчы ошо Чородон тарайт да. Бул Тайлак атабыздын өмүр баяны бул жоокерчилик заманда болуп, биягы Кытай, тиягы Кокон хандыгына жерин ушундай белгилүү адам болгон. Көптөгөн эрликтерди көргөзүп, бизде болсо Баатыр деп аталып жүрөт. Ал эми бул Кытай жергесиндегилер Эр Тайлак деп аны аташат. Эр Тайлак деп аташат. Анан кийин бул Тайлак атабыздын бир эмеси бул ууручулук уурулар менен согушууда, чабышууда бул катышкан эмес да. Бул башка улуттук баатыр, улуттук баатыр да бул. Кокон хандыгы Кытайлар менен ушу жоолашканда ошондо көп эрликтерди көргөзүп, ушу актала жалпы эле кыргыз жергесин эме кылган да, сактап эметип калган да, коргоп келген баатыр да. Ушул эрдиги ушул да. Чоң рахмат. Анан туугандар, ушул Атантай Тайлак атабыздын күмбөзү кийин бул реставрацияланган, мурунку күмбөздүн түп нускасында азыр ичинде ошол кирпичтер жатат. Бул жерде ушул жерге мына бул оң кол жакта
ошол жердин асты менен ошол жерден кирпичтерди бышырган деген аңыз кеп бар. Былтыр ошол Махмут агабыз келип көрсөттү да, ал киши өтүп кетти. Иманы жолдош болсун, ушул жерден кирпичти ушул жерден чыгарган деп ошол кишилер айтканда, мунун астында жердин астында жертөлөдө кирпич бышырган депчи. Урматтуу туугандар, дагы мына биз дагы эки баатырдын ошол Актала өрөөнүндө Сөңкөлгө баратчы жерде дагы эки баатырдын күмбөзүнө келдик да. Бул бири Чоңой баатыр, бири Кемпир баатыр. Бул Чоңой баатыр ошол Тайлак атабыздын жигити болуп көп эрдиктерди көрсөткөн. Тайлак атабыздан жаш жагынан кичине улуу деп айтылат эл өзүндө. Анан Мураталы айке, ошол Чоңой баатыр анан же Кемпир бала жөнүндө кичине азын-аулак кеп болбойсузбу? Улуу Чоңой жанагы жогоруда айтып кеткендей эле бул Кулжугаштын шаболотунан Райдан Кутулдудан Айдардан Чомой, Нанай деген эки эгиз бала болгон. Ошо Чомой бул да кыргыз элине көптөгөн эрдикти коргоодо көптөгөн эрдиктерди көргөзгөн. Чомой баатыр, Тайлак баатыр, ошо Кемпир баатыр болуп чогуу бирге үзөңгүлөш жүрүшкөн. Кыргыз жерин коргошуп дала эрдиктерди көргөзгөн. Улуу Солто элиндеги Канайдын убагында дагы ошо көп уруу, майда уруу чабыштарында дагы бул Канайды Солто Сарбагыштын эмесин чабышында ошондо дагы Канай жесеси болот, ошо жесеси менен жесесине ошо чогуу эмелер болгон да. Жигит болуп жүргөн деген сөз бар. Анан Канайдын көзү өткөндөн кийин анан кайра келип ошо Тайлак баатырга жигит болду деген кеп бар да, ушундай да. Тайлак баатырга жигит болду, андан кийин өзүнүн туулуп өскөн жери бул киндик кан тамган жери Сусамырга барып, Сусамырда дагы көптөгөн кокондуктардын кол салуусуна бөгөт болуп жол тоскон баатырлардын бири болот да бул. Ошол азырынча. Чоң рахмат. Анан урматтуу туугандар, мына бул Кемпир баатыр жана Чоңой баатырдын күмбөздөрүнө 17-18 кылым деп жазышыптыр. Негизи баягы биз билген маалыматтар боюнча бул Тайлак баатыр 1796 жылы төрөлөсө, бул ушул 5 жаш, 10 жаш улуу болгон деген аңыз кеп бар да, санжырада ушундай айтылат. Анда Чоңой баатыр атабыз 1790, 1785 жылдардын убагында туулган болот. Жана кайтыш болгон кылымы бул жерге 18-19 кылым деп жазышкан болмок, туура болмок да. Мураталага. Мына бул Кемпир баатыр деп эмне үчүн аталып калган? Бул кайсы уруунун кайсы уруунан чыгат? Мына ушул жөнүндө да бир билгениңиз боюнча маалымат берип коесузбу? Эми Кемпир баатыр тууралуу айтканда, мунун жаш кезегинен жетим калып, бул энесинин колунда өскөн да. Анан кийин бул Сусамырда Бабиче деген жер бар, ошо Бабиченин сасы деген. Ошол жерде жайкысын жайлап турчу экен. Анан кайсы бир күндөрү ошо бир жортулчулар келип, мал жылкыларын баарын айдап кеткен окулат экен. Ошондо энеси айтат экен, эми эр жигит жеттиңер, эми ушуну убакыт келди. Мынакей келе тургандар келип айдап кетти дегенде, ошондо жайдагат минип алып, анан бул баатыр барып, анан жылкысын айырып келген экен да. Жолдон айырып келип, мына ошондон кийин бул өзүнүн аты албай Кемпирдин баласы, баягы Кемпирдин баласы бир ишке жарабадыбы, ошо Кемпирдин баласы деген сөздөр менен аягында ошо Кемпир баатыр аталып калган да. Энесинин атынан аталып калды. Кемпирдин баласы, Кемпирдин эмеси. Өзүнүн аты ким экенин билбейсизби? Ошонусу эсимен чыгып кетти. Кайсы уруктан ошондо? Саактан Бул болсо Бору Назардын баласы Боргемиктен тарашат да булар.
ошо Туң саяк турбайбы? Түн катар саяк, түн катардын тукумунан болот да. Анан дагы бир ушундай бир эме бар эмеспи? Бул Тайлак Баатыр, Кемпир Баатыр, Чомой Баатыр үчөө антташкан дос баатырлар болгон. Эгер өлсөк бул Кытайдан коргоп жүрүшкөн Кытай баскынчылыгынан, Кокон хандыгынын баскынчылыгынан анан үчөө ушундай бир аңыз кеп бар го. Өлсөк бир дөбөдө, тирүү болсок бир дөбөдө, өлсөк бир чуңкурда бололу дегенчи, бир жерге коюлалы дегенчи. Ушул жөнүндө маалымат бере аласызбы? Бул биринчи Чомой Кемпир каза болуп, андан кийин Чомой каза болуп калат да. Ошо каза болгондо бул Самыр элиндеги ага туугандарына Тайлак Баатыр болбой бияка алып келип сөгүн койдурганда, бул экөө бул тууганчылык жагыда болгондо бул экөө бөлөө болот. Жакын бөлөө болот да, Тайлак менен Чомой экөө. Анан бул көп ушу бирге үзөңгүлөш жүргөн үчүн булар антташкан экен. Ошо тирүү болсок бир дөбөдө, бир өлүү болсок бир чуңкурда бололу деп. Анан ушу Кемпир менен Чомой экөөнү аталарыбыздын сөөгү ушул жерде жатат. Ушу билбейт экенмин, бул Тайлак Баатырдын сөөгү негедир кичине ылдыйраак болот. Кичине ылдыйраак. 10 километр го, 10 километр. Бир тайчабын жерде, ошондой жерге мындай бөлөк агасы Атантайдын жанына коюлуп калыптыр да. Агасы кийин өлдү да Атантай. Туурабы? Ошондой болот да. Курт катаасынын чебин үстүнө коюп калгандыр. Ортосу бир аш кесер 200-300 тайчабын менен койсоң болот да. Жок, тиги куртканын чеби менен тигиники деле бир 200-300 метр болот да. Бул жерде бир 10 километрге жакын болот экен да. Ушундай. Чоң рахмат. Ушул кишиден көп маалыматтарды алсак болот. Бу да аябай билимдүү жигит. Мына мен сөздү Байысканга берейин, төрага баштай берсин да, кечирип коюңуздар. Рахмат. Токтоналов айке. Ассаламу алейкум, арбаңыздар, урматтуу Ыман атанын урпактары. Мына болдай болгон жаратылышы, табигаты кооз жерди Кудай Таалам бизге тартуулаптыр, бейиштей болгон жерди. Жалпы Ыман атанын урпактары ушул жерге чогулуп, башыңарды бириктирип, чоң жыйналыш курултай кылып аткан убактыңыздар экен. Биз ушунча боз ии тигилгенин көрүп алып абдан кубанычтабыз. Ушул иштин башында турган Токтоналы Дегенбаев агабызга чоң ыраазычылык билдирмекпиз. Анан биз мындан 2 жыл мурун ушул бир жыйналыш кылып, ошол жыйналыштарыбыз көбөлөп өтүп атат. Өткөндө ошол 22 июнда бүт Кыргызстандын 7 тубанынан ар бир район айылдардан чакырып өкүлдөрдү чоң жыйналыш кылдык да. Биздин максатыбыз эмне? Биздин максатыбыз Кыргыздын 40 уруусу санжыраласын тактап жазып да, мындайча айтканда алар үстүртөн болуп калган сыяктуу шекилдүү болуп калды да. Анан курултайын өткөзүшүптүр. Саяк эли ушунча көп эл экенбиз. Ысык көлдүн башынан тиги Кең суу деген жеринен биягы Баткен, Лейлек, Казакстан, Өзбекстан, мына кытайлык саяктарда бизге чыгып атат. Казакстандык да саяктар чыгып атат, Кудай берсе. Анан чоң жыйналыш кылып, анан былтыр бир экспедициялык топ түзүп, Кыргызстандын баардык жерин кыдырып, эч бир саякты калтырбай, ошол бир энциклопедиялык 10 томдон кем эмес турган энциклопедиялык бир жыйнак чыгаралык дедик элек. Анан өткөндө ошол жыйналыштын астында мына Дөөлөтбек Сапаралиев агабыз биз менен жүрөт, Ыман уругунан. Абылбек Асанканов деген да тарыхчы чоң агайыбыз бар. Ал биздин биринчи мугалимибиз болот, 4-класстан тарых сабагын берген. Ушул илипоздор менен кеңешип отуруп, мурун саяк санжырасы энциклопедиялык жыйнактар болсо, анан мына илипоздор мындай деген сунуш киргизишти да. Саяк санжырасы академиялык энциклопедия депчи. Бул жерге бизден саяктардан чыккан бүт аттуу баштуулардын баары кирет. Мына бул жерде отурган эркек дегендин баары мына көтөрүп турган балаңыздардан бери кириши керек. Себеп дегенде аял заты, энелер, карындаштар, жеңелер таарынбаңыздар. Себеп дегенде аялдын бир орду бар, эне деген. Ошол бардык уруулардын тукумун көбөйтүп келген эне деген чоң статусу бар, туурабы? Мына шариатта да айтылат, ата бейиштин туткасы болсо, эненин таманынын астында бейиш депчи.
Анан ошол жерден бир 7 тубандан деп биз өкүл шайлаганбыз. Бул Камчы Кажы Исраилов ошол көл обласы боюнча координатор, Саяк санжырасы боюнча. Мураталы Кышыков агабызды Токтоналов айкебиз түшүндүрдү. 41 жылдан бери жөө кыдырып санжыра жыйнаган бул кишинин Чекир Саяк баяны деген китеби жазылып, дагы эле жазылып бүтө элек, биз менен болбосо дагы 40 жыл издеме окшойт деп ойлоп атабыз да. Чүй областынын координатору да, анан ушул Актала нарын боюнча координаторду ошо Токтоналы Дегенбаев агабызды шайлаганбыз. Бул киши экөөбүз ошол биз саяктардын башы биргелек деле телефон менен алышып экөөбүз сүйлөшүп жүрчүбүз мурун элечи, санжыра тарыхталашып. Анан Кудай кут кылсын, мына ушул күндү баарыбыз насиптеш болуп, туугандар алыстан жакындан келген туугандар бири-бириз менен таанышып отурабыз. Ыман туугандар деле ошо Кыргызстандын ар кайсы жеринен келип бири-бириңерди көрүп, эми деле таанышып атат болушуңуздар керек, туурабы? Анан биз ошол 7 тубан боюнча экспедиция уюштуралы деп, былтыр чүйдүн бир 5-6 айына барып, көлгө барып, 5 күн жүрүп, Акталага келип кеткенбиз. Актала нарын ат башы 2 күндөн, Кочкор 2 күн, анан Жумгалда 7 күн жүрүп, Суу Самырда 2 күн, анан Токтогул району менен токтоп калганбыз. Себеп дегенде жана кара тумоо чыгып калбадыбы, биздин баарыбызды думуктурган. Мына ошо кара тумоо деп жолдун баары жабылганда токтоп калганбыз. Бирок биз токтобой эле кичинеден санжырабызды тартып, мына бул операторубуз балабыз бар. Саяк санжырасы деген YouTube каналыбыз бар. Анан жанагы Тынчтык Кармышаковдун автордук программасы бар, Санжыра деген берүү. Ошондо да биз тартылып жүрөбүз. Өткөндө биз ошол YouTube каналыбызга Ымандан чыккан уруктар, Ымандан тарагандар, Ымандан чыккан балбандар, баатырлар деп тартып жүрөбүз. Сиздердин атаңыздар мына астроном Ырай атабыздын күмбөзү Жумгалда. Чомон атабыздын күмбөзү Жумгалда, Кудайберди уулу. Мына ошолор жөнүндө даректүү бир 5 мүнөттүк ролик тартып койгонбуз. Саяк санжырасы деп кирсеңиздер ошол маалымат бар. Азыр дагы ошол Тайлак атабыз, Атантай Тайлак атабыздын күмбөзүнө кайрылып, Кемпир Батыр, Чомон Батыр жөнүндө дагы азыр кичине тартып келдик. Анан калганын мына Токтоналов айкебиз баягы улап толуктай турган, кошумчалай турган жерин кошумчаласа, быйыл декабрь айынан баштап, декабрь, январь, февраль Чүй өрөөнүнүн, Чүй областынын Боролойдон баштап Чалдыбарга жерин бүт эле саyak экен. 3 айдачы кыдырып бүтө албай койдук айылдарда. Анан райондорго координатор коюп, биз тапшырма бергенбиз, жыйналыш кылып бергиле депчи. Мына Ыман туугандар, сиздердин санжыраңыздарды 75-ci жылдан бери Токтоналов айкебиз тактап атат деп, биз силер жөнүндө мындай эмерек болчубуз да, кичине көңүлүбүз тынчыраак болчу. Бирок мына Токтоналов айке баарыңыздардын башын бириктирип, мынандай азыр бизде жигиттер менен да тааныштырды. Баарыңар ынтымакка келип, силерди менен жүз көрүшүп атканыбыз биз үчүн чоң сыймык, кубанып атабыз. Саяк эли өтө чоң эл экен. Бизде тигил биздин заманга жеринки сак доорунан беринки ошолор сактардын тукумдарыбыз. Сөп дегенде бул айгинелеп тастыктоочу Мураталов айке экөөбүз ДНК анализ бергенбиз. Биз ошол сактардын урпагы болуп чыктык. Ушуну менен сыймыктанышыбыз керек. Анан дагы баягы көп сүйлөй бербейин, сөздү Дөөлөт агабызга берсек, сиз сүйлөңүз. Урматтуу саяк туугандар, анан ымандар. Бул жерден кээ бирөөлөргө тааныштырдык. Менин атам да ушул жерде Акталада 1-2 жыл прокурордун жардамчысы болуп иштеп кеткен. Анан кийин саяк санжырасын жазабыз деп аябай аракеттенип атабыз. Чыны менен эле Кудай буйруса жакшы эмгек боло турган, бир нече том боло турган. Ал жерде жекеле бу муундардын аталары, аталыштары кетпейт. Байсбек айткандай, баатырларыбыздын өмүр баяндары, жазаган иштери, өрнөктүү иштердин баары тең жазылат, Кудай буйрусачы. Мына бүгүн аябай жакшы нерсе болуп атат ушул жерде. Ымандын конушу деп атап коелу деп атып, бул жерде аябай жакшы нерсе экен.
ошону коюп туруп анан кийин өзүнчө бир эстелик таш орнотуш керек да ошол жерге жазыпчы. Анан могул даяр таш бар экен, бирок жакшынакай кылып жазыш керек, андай болбойт. Анан эми мына бүгүн туугандашып аябай ыраазы болуп атабыз. Бири-бирибиз менен маалымат алмашып атабыз. Мына азыр боз үйдө отуруп алып, Ымандын Черикчи деген баласы болгон, тигинде мындай деп. Эми биз баягы байкабай эле өтүп кете берчү элек да. Ал жерден шаатат айтат, тиги Черикчинин атасы барак болгон дейт. Чын эле Калмактын доорунда мен накыт тарыхты изилдеп, документ менен изилдейм да. Ошол Калмактын доорунда Черикчи деген Ташкентти башкарып атат деп орустун булактарында жазылып жүргөн да. Анан мындай сүйлөшүп берсек эле чын эле шаатат айтып атпайбы, тиги Ташкентте барак башкарган негиздегенде эми ал жагы кичине немерөөк го, опурталуураак. Бирок тарыхый фактылар чыгып атат да, көрбөдүңбү кандай нерсе. Анан эми ушундай аракет кылып атабыз. Мына туура айтып атат. Бизге ушундай шанс болуп атат. Тарых институтунун директору дагы ошо биздин саяк жигит болот да, тарыхчы. Анан кийин Абылбек Асанкаров деген Кудай буйруса жакында академик боло турган жигит ал. Анан ошол нугунда иштер жүрүп атат. Балдарды колдош керек. Мына биз дагы келип, мына силерди ушу өзгөчө бу Токон молодец, Азамат, ушундай элдин баарын уюштуруп, ушунча элдин башын кошуп, туугандашып, кандайдыр бир кубат алып атабыз да, туурабы? Бири-бирибизди көрүп, могу жерде могул биздин туугандар экен, момундай экенбиз деп. Ошон үчүн эми ушул иштерибиз улана берсин. Рахмат силерге, меймандастыгыңарга рахмат, ак талаалык туугандар. Assalamu alaikum. Урматтуу, ардактуу Ыман атанын урпактары, саяк бир туугандарым. Биз 2 жылдан бери башталды, ошо Дөөлөт агабыз болуп, ошол жерде турган жигиттер бирдикте Токон акен болуп, Токон аке деп коебуз, анткени илгертен сый урмат жакшы, жашыбыз 1 жаш айырма болсо дагы аябай жакшы үлгү көргөзүп келатат бизге. Чындыгында санжыра бул өтө оор иш, оңой эмес. Бүт ата тектерди тактоо, ар кайсы жеринен анча-мынча кемчиликтер чыгышы мүмкүн. Биз бул ишке кандай аттандык бир туугандар? Саяк десең, бир туугандар мыйыгынан күлгөндөр бар. Саяктын атасы жок экен, анан жетим экен, анан тентип келиптир деген. Ошол себептен болсо керек дагы ар бирибиздин ичибизде жүргөн окшойт. Болбойт мындай. Саякты тактайлы. Саяктын санжырасын тактайлы. Сүрүштүрөлү деп ошого аттанып чыкканбыз, кеңешип. Жакшы агалар, бир туугандар бар. Биз эмнени айткыбыз келет, туугандар? Кыргыз деген эл улуу эл. Мына тарыхта, Кытай тарыхтарында 10.000 жыл деп атат, 8.000 жыл деп атат, 20.000 жыл деп атат, көп жылды айтып атат, байыркы элдердин катарында деп атат. Ошол Кыргыздын салып койгон шаары жок, ойлоп тапкан самолету жок, минген аты, манасы, боз үйүнөн башка эчтекеси жок, бирок 1000 деген жылдардан бери келаткан Кыргыз деген эл бар. Кыргыз деген улут барбыз, туугандар. Бул эмне себептен жоголуп кетпейт бул эл? Мына мен бир мисал келтирип берейин. 1885 жылы Россия империясы эл каттоо жүргүзгөн статистика. Ошондо Россия империясынын курамында 355 улуттан, 305 улуттан турган экен. 305 улуттан.
100 жылдан кейін Горбачев 1985 жылы ел каттоо жүргүзгөндө 152 гана улут калыптыр. 153 улут жоюлуп кеткен. Алар эмне кылган? Динин жоготкон, тилин жоготкон, каада салт үрп адатын жоготкон, өзүнүн улуттук баалуулуктарын жоготуп, сиңишип кеткен башка элдерге. Бирок кыргыз деген эл жоголгон эмес. Ал кыргыз кантип жоголбойт? Эмне себептен? Бул кыргызды эмне колдоду? Жана айтпадымбы? Салып койгон шаары жок, ойлоп тапкан автоматы жок, минген аты, манасы, боз үйүнөн башка эч нерсеси жок. Бул эмне колдоду кыргызды? Мунун матрицасы өзөгү кай жерде? Мунун өзөгү кыргыз азыркы убакта дагы уруу болуп жашаганында. Ар бир айылда өзүбүзчө урук болуп, ыратташ тууган болуп жашайбызбы? Жети ата деген темирдей тартип бар. Ошо жети атаны бекем кармаганы үчүн кыргыз деген улут жоголуп кетпейт, жоюлуп кетпейт. Биз ушул баалуулуктарыбызды кайра бекемдеш үчүн, кайра өзүбүздүн улуттук каада салт, наркыбызды, дилибизди, тинибизди бекемдеш үчүн биздин биринчи санжырабызды тактап бекемдешибиз керек. Мына 2 жылдан берки биздин ушу туугандардын кылган мээнетинин аркасы менен Иман атанын урпактарынын бүгүнкү чогулушу бул жетишкендик биздин үчүн, аябай. Биздин жетишкендигибиз мына бүгүнкү мына көрүнүп турабыз. Мына көрүп турабыз туугандар. Сиздерге чоң рахмат. Ушу Токон абабызды колдоп, бул ишини колдоп, ушуга колуна кол, бутуна бут болуп бир туугандар чогулуп келипсиздер. Мен эмнени кааламакчымын? Бардык адамзатка Кудай Таалам тынччылык берсин. Бардык элибизге, журтубузга ынтымак ыйман берсин. Ушул биздин кылган аракеттерибизге сиздер жардам бериңиздер. Бешиктеги балага чейин аттары жазылыш керек. Кээ бир жерде маселелер болот. Энелер, эжелер эмне жазылбайт деп. Эжелердин, кыздардын, энелердин бир эле аты бар, ал великий. Эне деген гана ат бар. Эне болду. Эркек балдар жазылыш керек. Анткени биз урпактарыбызга жакшы нерселерди калтыралы. Өзүбүздүн өзөгүбүзгө кайталы туугандар. Бардыгыңызга аманчылык тилейм, бардык тилегиңерди, дуаңарды Алла Таала кабыл кылсын. Ассаламу алейкум. Туугандар, биз болсок жакын эле бир тууган болобуз. Бул Курткулардын Кудай берди аккаба кылман дейт. Ошо Кудай бердиден тарайбыз да биз. Ошол бүгүнкү жерде чогулуп баарыбыз тең жүз көрүшүп атканыбызга мен аябай кубанычтымын. Бул 2 жылдан бери өйдө жакта айтылып кетти. 2 жылдан бери ушу ишти баштап, жалпы саяктарды издеп, жер кыдырып жүрөбүз. Ошол адеп биринчи жолу кыдырган мезгилдерде эме болгондо мындай көңүл коштук, көп туугандарыбыз ушундай эмелер болгон, көңүл коштук болгон. Андан кийинки азыркы мынакей ушул бүгүнкү күндө ушундай чогулуштар көп болуп, кызыгуулар аябагандай көп болуп атат. Бул болсо биздин баштаган ишибиздин эң алгачкы нөмөсү деп айтсак да болот. Ушундай берде 2, 3, 4 районду кыдырдык. Эми дагы 3 район бар. 3 район. 3 область. Вот ошо 3 областтагы туугандарды дагы ушундай ойготуп, ушундай ынтымакка чакырсак, биздин эң жетишкендигибиз болот деп ойлойм. Да аягында эмне деп айтмакмын? Жалпы ушул жерде чогулган туугандар ушу Токон тууганыбызга ушундай колдоп, аягында бүт элек санжыранын аягын жардамдашып бүтүрүп берсеңер, ошол эртерээк бүтүрсө, ошол жакшы болот го деп ойлойм. Чоң рахмат. Бир-эки сөз менен кошумчалап коелук. Бизде мындай уран бар. Ураным манас, улутум кыргыз. Анан дагы бир ураныбыз бар.
урук бириксе уруу биригет, уруу бириксе улут биригет деп. Биз саяктар чогулуп атканыбыз бул бөлүнгөндүк эмес. Кыргыз эли ошо уруулардан турат. Кыргыз элинин биримдигине жана келечектеги муунубузга эмнени мурас кылып кетебиз. Ошол биз ата салтуу унутулуп кетти. 70 жыл Союздун бир топ нерсеси болду. 30 жыл ар кандай тиякты батышты бир карайбыз, чыгышты бир карайбыз. Бирок биз өзүбүздүн өзөгүбүзгө кайтып түйүбүздү карашыбыз керек. Чоң рахмат. Урматтуу туугандар, кечирип коюңуздар. Мен эртең менен да сүйлөдү элем, анан кечинде да сүйлөгөнгө туура келип атат. Себеби ошондон кийин мына азыр жыйынтыктан атпай ошондо сүйлөп калайын деп атам. Себеби биз Жумгалдан келген туугандар эртең менен саат 5-те чыгып уктап койгонуп атып, бир жерге саат 10 эле келип калыптырбыз. Анан ошондо эл башка жактан келгендер уюшкандык менен келип барды эмеге тиги Токон акеге калпак кийгизип уюштуруучуларга ыраазылык билдирип атыптыр. Анан биз дагы намыстанып, жана Качкын ака айткандай намыстанып, биз дагы ыраазычылык билдирип коелу деп ушу уюштуруу тобуна колдон келишинче жардамыбызды берип коюуга уруксат этиңиздер. Бул бир. Экинчи, ушул кылып аткан аракетибизден, ушу сиздер кылып аткан аракеттен бизден келечек жаш муундар үйрөнсө экен, жаш муундар ушуреки жөрөлгөбүздү жерге таштабай улап кетсе деген тилекти айткым келет да. Бар болуңуздар, бир бололу. Рахмат, болду да эме. Эме урматтуу туугандар, токонго берип коелу. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Жакшы пикир айттыңыздар. Келиңиз. Бир жолу конокторго сөз берели. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Кутман күнүңүздөр менен мына бүгүн саяктын ичинде саяктын да бир чоң бутагы болгон мына ыман туугандардын биринчи республикалык деңгээлдеги курултайын өткөзүп жатасыздар. Ушул курултай куттуу болсун. Мындан ары да улансын. Ушул курултайдын башында турган мына Токон байке кайда жүрөт? Токон байкеге чоң рахмат. Эми ушул бир уруудан 1-2 эле адам болот экен, чынында айткандачы. Эми бул баягы кемсинткендик эмес. Ушул сүйрөп кете турган, кийинки урпактарга мурас кылып таштап кете турган 1-2 эле адам болот экен да. Калгандары коштоочу, сүрөөчү болот экен. Мына биз жогоруда жакшы сөздөрдү айтты. Кыргыздын тарыхы 10.000 жыл, 8.000 жыл деп чагып атпайбызбы? Мурун тиги Кытай элинин улуу тарыхчысы Симячен биздин кылымга чейинки 201 жылды эле көрсөтүп келген. Ушул жерде кыргыздар жашап келген деп. Андан кийин мына билесиздер 2016-жылы ошо Кытайдын өзүнүн чоң ири жоон делегациясы келип, мына сиздердин тарыхыңыздар дагы 7.000-8.000 жылга жылып атат. Сиздер эң байыркы элдерденсиздер депчи. Ошол кезде эле биздин байыркы жазууларыбыз болгон. Мисалы, жана айтып атабыз, Европа, Америка, башка жактарда цивилизация боло электе жазуу жок болгондо биздин жазуубуз болгон. Таштарда, китепте эмес, таштарда. Анан эми заман оошуп отуруп, далай суулар агып отуруп, ал жазмалар уланбай калыптыр, ортодо бир канча бир кылымдарга. Анан ооздон оозго айтылып отуруп биздин уламыш катары, санжыра катары ушул күнгө жеттик. Кыргызды 40 уруудан таратып келебиз. Туурабы? Ошол 40 уруунун ичинен эң чоң бутагы бул саны жагынан да, сапаты жагынан алганда бул саяк болот. Бул эч кандай мактаныч эмес. Бул өздөрү саяк болуунан көтөрүп атат деп кээ бир айтышы мүмкүн. Бирок саяк сан жагынан, сапатынан алганда эң көп мына. Кээ бир мактанып айтып коебуз, саяк кыргыз элинин 60%-на чейин түшөт деп. Бул туура эмес. Минтип айтпаңыздар туугандар. Бул апыртып кетебиз. Мындай болжолдуу статистикага, чындыкка, реалдууга жакындатып айтсак, бул 35%-тан 40%-га чейин. Бул оңой эмес. 6,5 миллион эл деп атабыз биздин өзүбүздүн элибизди. Ошо 6,5 миллион элдин таза кыргызы 4,5 миллион дейли, ошо 4 миллиондун 40%-на чейин саяк. Бул деген эмне деген? Эгер биз кыргыз тарыхын тактайбыз, кийинки урпактарга мурас кылып калтырып кетебиз десек, ушул ар бир уруу өзүнүн буга чейин курултайын санжырасын тактап өткөзүшкөн. Мына саяктар бир аз кеч калдык бул жагынан, моюнга алыш керек. Эгер 40% саяктар бирдиктүү болуп, өзүнүн курултайын санжырасын тактап, жана жогоруда айтып аткандай том-том кылып,
баарын өткөрүп койсо, бул кыргыз тарыхынын жарымы такталды дегенди билдирет, түшүндүрөт. Ошон үчүн мына бул байкелер айтып атат, биякта баарыбыз айтып атабыз. Ар бириңиздер, мен Санжырага кызыкпайм, мен Санжыра менен ишим жок дегенден, кайдыгер карагандан алыс болуп, ар бириңиздер билген маалыматыңыздарды айтып, колдоп жүрүңүздөр. Эми азыр жаштарды көрүп атабыз мына. Өзүмдөн эле баштайм, мисалы, мен балдарыма, мен инилерим баштайын. Санжырага баягыдай кызыккан киши жок. Баары интернетте, баары телефондо, соцсетте, тиктокто, ватсапта дегендей. Мына бул улуумундар, мына бул байкелер. Ушул байкелер турганда кыргыздын өзөгү болуп келген Санжыра тарыхты биз татынакай кылып тактап, кийинки урпактарга мурас кылып калтырып кетишибиз керек. Эгер ушул моментте ушуну пайдаланып биз тактай албай калсак, кийинки муундар, мына ойноп жүргөн жаш балдар, булардын көз карашы такыр башка, тарыхтан алысыраак кечирип коюшсун угатсачы, такталбай калат. Ушундай чалды куйду болуп кийинки муундарга такыр туура эмес жетип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн чамдаш керек. Убакыт тез эле өтөт экен. Мен жана жогоруда мен айттым, бул ар бир уруудан, уруктан ошону сүйрөп кете турган, ошону даңазалай турган кишилер көп болбойт экен да, азыраак эле болот экен. Мына ошол улуу нерсени, улуу жолду чаап, ушу улантып аткан Токон байкеге чоң рахмат. Токон байкебиздин ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун. Мен да мисал айтып коеюн, мына биз деле жумгалданбыз, ушу ымандарга алыс эмеспиз да, биз дагычы. Мына Кудайберди деп атпайбызбы, ошо Кудайбердинин 3 баласы деп. Ошо Кулжугаштан тарайбыз. Анан Кулжугаштын линиясы менен кеткенде Түлкү Баатыр, Качке Баатыр, Эралы Баатыр дегендерди билесиздер. Билесиздер ал баатырлар туурабы? Мына Түлкү Баатыр 1758-жылы Кытайга, Пекинге чейин барып, Кытайдын падышасына барып, ушу дипломатиялык элчилик кылып барып келген киши, жолборс чапкан киши. Ошол биздин аталарыбыз болот, мен 9-атам болот ошол киши. Ушу кишилер деле унутулуп калган, даңазалуу кишилер деле. Анын баласы Качке деле, андан кийин Эралы деле унутулуп калган. Биз эмне кылдык? 2013-14-жылдан баштап туугандарды чогулттук. Качкеден тарагандар да көп экенбиз. Качкенин 3 аялынан 13 бала экен, эми 2,5 кылымдан бери 3 кылымдан бери элестете бериңиз, эми 13 баладан толук тараганда канча көп болот. Бири-бирибизди тааныбай алганбыз деле. Андан мурунку ыманды коелу Качкеден. 2014-жылы ушинтип чогултуп колго салып Качке Баатырды даңазалайлы, атасын даңазалайлы, эмне кылалы, унутулуп бардык. Качке Баатыр, Түлкү Баатырдан дагы кем, калмакка согушпаган, Коконго согушпаган, казакка башкага согушпаган эле, жөнөкөй эле жылкы тийген баатырлардын урпагы бай чыкса, бийликке иштеп калса, укмуш даңазалап атат. Эмне үчүн биз тиги даңазаларыбызды көтөрө албайбыз деп Качке Баатырга, Жумгалга Дыйкан менен Кайырма деген айыл бар. Ошонун ортосуна чоң күмбөз тургузганбыз. Күмбөз эстелик. Жумгалдыктар билет, барсаңыздар көрөсүздөр. Ал жөн эле Качкенин күмбөзү деп койгон жокпуз. Мына жолдо келатабыз. Көп эле күмбөздөрдө, эстеликтерде Баланча Баатыр деп коет. Даже атасынын аты да жок. Кайсы кылымда жашаган, эмне эрдик кылганда маалымат жок да. Бул аны ошол тукумдары билиши мүмкүн. Бирок башка эл билбейт да аны. Кийинки урпактарга маалымат үчүн жазыш керек да. Биз ошону жаздык. Эгер барсаңыздар ошол жерде Түлкү жөнүндө, Качка жөнүндө, балдар жөнүндө аз да болсо маалымат аласыздар. Ошентип урпактары каражат чогултуп чоң күмбөз тургузганбыз. Анан Жумгал элин ынтымагы биригип, республикалык деңгээлде мааракесин өткөрдүк. 285 жыл деп Улуттук илимдер академиясы менен жылдарын тактап 285 жыл деп республикалык деңгээлде өткөрдүк. Чыгымын жалпы Жумгал эли көтөрдү. 5 машина койдук, улуттук оюндан 10га жакын оюн уюштурдук, 5 машина койдук. Эң сонун өттү. Мына ошондо Качке жөнүндө мурда өйдө ылдый жазып, өйдө ылдый тап жүргөн көп нерселер такталып, суроолорго жооптор пайда болуп калды да. Мен муну эмне мактанч катары айткан жокмун. Ушул эле нерсени мына Ыман уругунан, сиздердин линиядан чыккандагы баатырлар көп. Түлкү Баатырды жөн айткан жокмун да. Мына Жаманак Баатыр да унутта калып барды. Жаманак Баатырдын дагы жылын тактап туруп Баланча мааракеси деп дүңгүрөтүп койгула. Кыргыздан биринчи чыккан мына Ырай атабыздын күмбөзү турат, Астром. Чомон балбандыкы турат, Чомой Баатырдыкы. Ушинтип дүңгүрөтүп коюңуздар. Бул бөлүнгөндүк эмес, мына жогоруда да айтты. Бул ынтымактын башаты. Кыргыздын улуттук тарыхын, салтын кийинки муундарга даңазалоо да. Сиздерге чоң рахмат. Мындай иштер көп болсун. Рахмат коноктор. Урматтуу жолдоштор, бул жерден коноктор өздөрүнүн ордун айтты.
Биз эми ушул ынтымак ыман ынтымагын түзүүдө ушул жерде мына жумгалык туугандар болуп кеңешкенде ушул ымандардын ордосу Курткайыл экен, Аксалак экен деп анан ушул жактан ушул баштап сунушту кабыл алып уюштурдук. Анан Токон Дегенбаевич менен бирге эле мына Тандырбайт бул жерде эл журт мына Доку Казаков эмени ушул бала ушул жерде чуркап мына ушул жерде баарын уюштуруп жүрдү. Анан бүгүнкү күнү ошол уюштуруу маселелери менен жүрүп кичине кармалып калды. Кандай дейсиздер? Анан жанатан бери кичине Докунун атата албай бул кичине мындай таарыңга асып атат да. Мындайча айтканда Токон менен Доку экөө бирдей эле чуркады. Анан азыр эми мүмкүнчүлүк келип турат. Ушу Докуга да сөз берсек, бул да өзүнүн оюн айтсын. Кандай тартипти уюштурду, эмне кылды, эмне максатта дейли Доку. Ассаламу алейкум, ыман, бир бар туугандарым. Барсыңарбы? Бүгүнкү күн кут кылып ушул жерде атабан жеринде, куттуу жерде ушул ыман ордосунда жолугушуп отурабыз. Ушул бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун, бирге бололу. Эми тарых мындай да, тарых деп тактап коебуз. Кыргыз эч убакта бөлүнбөс, бирок тарыхты тактап коелу. Ким менен тууган, кандай, жет атасын билбеген жетеси колдоп коет. Билиш керек, билип жүрүш керек. Анан мында мына 4-5 жыл мурун мына Байыскан, Мураталы ажы баары биздин Кыргызстанды бүт кыдырып, үймө үй, түтүн кыдырып келип саяктар тактап жүргөн. Ошондо март айы кыштын күнү суук, мына Мураталы ажы Байыскандар Тандырбайт бизге келип Тоолокмолдонун күмбөсүнө Куран окуп, Тайлак Баатырдын күмбөсүнө окуп, Раматылык Көзөткөн Макмут акенин үйүндө чай ичип кеткенбиз, Мына ушулар саяктарды тактайбыз, билели, саяктарды чыгаралы деп бир тиын бир киши бербей, бир машина бир күнү Жигулиде, бир күнү Даврнеседе болуп Кыргызстанды бүт кыдырып чыгышты. Ушул кишилерге Кудай ден соолук берсин, өмүрүнүн дагы жүрөт. Дагы жолу ушул кишилерге таазим кол чап коелучу. Жүрүшөт мына. Андай жок бүтелек. Урматтуу туугандар, мен түшкө чейин келбей калдым. Мага жарым саат убакыт уруксат, Депутаттар айткандай мен биринчи эле жолу чыгып атам. Биринчи жолу чыгып атам. Анан белгилүү себептер менен кичине кечип калдым. Ошентип бүт ошентип кыдырып мына бу жерде экспедицияда 7 киши бүт кыдырды. Ар бир үй, ар ат башы, Кочкор, Жумгал, Жалал Абад, Көл, Чүйдөн бери кыдырып келишип, ач болуп, ток болуп кыдырышып, ушул кезге чейин жүрүшөт. Андайын бир сөз. Ымандар деген бар. Ыман туман деп коет. Көп жер, көп туман. Анткени туман Кыргызстанды каптайт да бүт. Жалал Абадында да туман, Нарында да туман, Көлдө да туман, бардык жерде туман. Ошо туман бар жерде ыман бар. Анан ошентип жүрөбүз. Анан бизди ушул мына бул агаларыбыз, сиңдилерибиз кыдырып келип тактап, ушулардын аракети менен кайра ымандарды кошуп тактап, ушинтип чогулуп, мындан 2 жыл мурун чогулуп, Акталада ымандар коому деп түзүп, төрагазын Токон Дегенбаевди шайлаганбыз. Анан иш алып баралы, иш кылалы десек, жана оору чыгып калып, токтоп калып, 1 жыл күтүп калдык, Анан быйыл баштадык. Быйыл баштап, Жумгал биз ымандар сүйлөшүп, эмне кылабыз? Каяктан баштайбыз? Жумгалыктар айткан, атаңар райдын күмбөсү турат, жамаак күмбөсү ошол жерден баштайлы, ошол жерден жолугушалы деген. Бирок ымандардын чордону Актала экен. 80% куртка экен. Ошол жерден биринчи баштап, туугандарыбызга жолугалы, ошол жерге баралы, ошол жерден баштайлы биринчи. Мекенибизди көрөлү, туугандар көрөлү деп туруп, сунуш менен бизден башталып атат. Ушул ымандардын биринчи курултайы кут болсун. Анан мындай да, биз карап көрсөк, Байыскандар, Мураталы ажы баары саяктарды тактап, ач ток болуп кыдырып жүрөт. Бүт рахмат ушуларга Кудай өмүр берсин, насип берсин, 100 жыл жашасын. Анан бизде Тоолокмолду атабыз жазып кеттир. Санжыра деп жазыптыр да. Чоро саяктарды Коңурулу, Ташмат, анан дагы Эшмат деп бүт тактап кеттир. Анан ыманга такап коюптур, ыман жок. Андан Үсейин ажыдан Кытайлык окумуштуу
Санжарачы Жасыптыр дагы ыманда эле коет да, ымандайын эчтеке жок. Андан Сабырбек Аттокуров деген санжарачы жасат деле ымандайын эчтеке жок дейт. Анан бул ымандар кандай, ыман деген барбы же жокпу деп анан токон болуп кеңешип ымандарды ушинтели саяктын ичинде да баштоочулар бул кишилер. Андайын биз ыман. Анан баштап ушинтип киришип жазып атабыз. Анан бүгүнкү күнү мына ыман деген куттуу эл, чоң эл. Биздин ырай атабыз чыккан ымандардан, ырай атабыз чыккандагы ырай атабыз ымандан ырай чыкты, арадан бир ай чыкты деп 13 ай кылган. 13 ай. Ал жана Григориан календар деп туруп 12 бөлүп коет. Ана февралга 2 күн жетпей калып атпайбы? Ыман атабыз 13 ай кылган. Көрсө, ыман атабыз окумуштуу астролог экен. Бухара, Самаркандтан бүтүп келип, жана кыздардын жанына тиги немесин куруп, обсерваториясын куруп, иликтеп, чүйдөн, көлдөн байлары баары келип, ырайга келип, быйыл жыл кандай болот? Кар оор түшөбү? Жут болбойбу? Жыл жеңил болобу? Деп туруп кеңешип кетишкен. Мына ырай атабыз. Андан кийин Жаманак атабыз. Жаманак атабыздан баатыр болгондо акыркы калмактарды 1850 жылы кубалап чыгып калмактарды талкалап. Андан ары Илеге чейин барып, Иле деп коет. Бишкектен өткөндөн тушу Токмок тушу Иле дейт. Андан Балкашка чейин кубалап, казактарды багынтып, ош жерде жүрдөп, жердеп келген атабыз Жаманак. 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 Анан ошондой, ошо биз куттуу элдин, куттуу жердин урпактарыбыз. Айтарым ушул бүгүн жеттин албай атабыз. Биздин Кочкор, Жумгал, Көл, Чүй, Таластан бери келип, эртеден бери жолугуп атасыздар, туугандар суратташасыздар. Бул жакшы нерсе. Жакшы, аябай жакшы нерсе. Бизде эң биринчи ынтымак болсун, бириңдик болсун, бир туугандык болсун. Калган нерсе эчтеке жарабайт. Анан мен айтарым ушул жерде саяктар деп баштаган Байыскан, Мураталы ажы, бүт Камчыбек ажы, ажыларда ушул кишилерге чоң рахмат, чоң ыраазычылык берип, өмүр каалап, кол чаап коелучу ушул кишилерге. Башаты ушул киши бар бололу. Жок, мен багы депутаттарда болуп, мен 2-3 жол чыктым жокмун, бир чыгып атам жарым саат. Бар бололу, кут болсун, куттуу жер мына. Карагай, Аска, апалар, аталар, инилер, кут болсун, бүгүнкү күнү кут болсун, бар бололу. Анан ушу ымандардын башына уюштуруп, мына Токонго рахмат, анча мага рахмат, силерге рахмат. Бар бололу, бар болгула. Эчтеке кем болбойлу. Байышбек байке да бизде конок, өз акталанын атуулуу болгондон Бишкекте турат. Бул киши да бир каалоо тилек айтып коелу атат. Эми туугандар бул жерде жакшы кептер айтып өттү. Мен кыска эле сүйлөп, ушул уюштуруучуларга чын жүрөктөн рахмат айткым келет. Баарыңыздар ушул демилгени колдоп, жакшы ынтымакты түзүп аткан коомго биз салымыбызды кошолу. Рахмат. Мен башка кеп айта албайм. Анткени айтылган кептин баары бүт айтылып бүттү. Мен деген кептердин баары айтылып калды. Байышбекке рахмат. Эми урматтуу туугандар, Азастан болсо да ушул сапар кичине карып барат. Мына жогору жакта коноктор абдан кенен жакшы айтып берди. Азыр урматтуу жанагы уруу башчылары, айыл башчылары, коноктоскондор, бир жарым сааттан кийин конокторуңуздарды тактасаңыздар, чын менен көпчүлүк болуп калат, сүрмө топ болуп калат. Ана ошол үйлөрүңүздөрдү таап, жанагы кирген үйлөргө кирип, жакшынакай отуруп, калган санжыраны, калган кеп кеңешти ошол жерден жүргүзсөңүздөр. Урматтуу туугандар, барыңыздарга чоң рахмат. Ушул берилген, айтылган сунушту колдоп, ушул алыстан келдиңиздер, мына Көлдүн аркы башынан келдиңиздер, Жумгалдан, Кочкордон, Чүйдөн келип, ушул Акталадагы турган туугандарыма да рахмат. Ушул үйлөрүн ташып келип, тамак ашы менен келип, мына Журкан төшөгү менен ушул көчүп келип атабыз, деп тосуп атабыз. Ушул ынтымагыбыз ынтымак улансын. Санжыра дегенди жазганда мен кимдерден алдым, баарын жазып атам. Ошолордун аттарынын баары кирет. Кимден алсам, ошонун баарысын тизмелеп жазып атам. Мына бул жерде туугандарга айтып коеюн, мен эң биринчи Буйлашып Токтун Ала атадан алгам. Нураков Исмаилден алгам.
Бозалаев Шаршенден алғамын. Өзімді Базарбай атамдан алғамын. Қадырқұл Байкеден алғамын. Мына Олег Акеден алдым, Арпач Акеден алдым. Илгери Баяман атаман ұққандарым бар, жасып алғандарым бар. Ушулардын барын биринде калтырбай, ушу китепке кирсе деген тилегим бар. Кудай буйрту шуну бар ишке ашат. Дагы да болсо болгондорун бериңиздер, ким жардам берсе, ошонун баары ошол китепке кирет балдар, туугандар. Рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу көрөрмандар, арбаңыздар. Кечеден бери ушул Молда Шакирден чыккан Оман уругу Кыргызстан боюнча чогулуп, өздөрүнүн бир ынтымак жыйынын өткөрүшөт, ошого катыштык. Кече келатып жолдон ошо Тайлак Баатырдын, Атантай Баатырдын, Кемпир Баатыр жана Чомон Баатырдын, Чомой Баатырдын күмбөздөрүн тарттык элек. Ушул жерден анан ошол бир суроо пайда болот. Азыр ошол бизде студия конокторго Доктурбек Казаков, санжыр иликтөөчү, ошол Ыман санжырасын иликтеп келатат. Токтонары Бегенбаев 75-жылдан бери ошол Ыман Чоро санжырасын иликтеп келатат. Жана Токо Кадыркулов. Куш келиңиздер. Ошол жерден жана бир суроо пайда болду да. Ушундай бир аңыз кеп бар. Тайлак Баатыр кайтыш болгондо, дүйнө салганда аркы жээкке дөбөлжүндүн үстүнө ак чийби ушакка коюлган деген. Ушул жөнүндө сиз айтып берсеңиз. Тайлак Баатырды ошол өлгөндөн кийин бул азыркы Баят мурунку дөбөлжүндөн жогору жагында Келтичап деген айылдын күнбатыш тарабына коюлган. Ошол Тайлак бейит деп бүгүндө аты бар. Ошол коюп күмбөз көтөрөбүз деп коюп койгондо ошол бияктан баягы басыстар турган негизинен аякта. Ал ошол коконгандыгында да баягы жер ээлөөчүлүк болгондо Чыбылдый катаянышкан атилер. Анан Чыбылдый Тайлактын жигити болсо жерге ээ болбой калабыз деп саясатташып тияктан да айттырышып алдырсын деп анан булар дагы баягы Тайлакты саяктаяктас да. Анда Баатырдын сөөгүн касып кордоп койбосун деген идея менен алар дагы ошол Тайлак өкүрүп атат дешип жаманатты чыгарышкан. Мындан коем менен саяктар биякта асыраак саяктын Баатырдын ушу сөөгүн казып алып кордоп койбосун, кийинки укум тукумга бир зак кетпесин деп анан көчүрүшкөндө кийин бир жылдан кийин алып келип бул дагысыны көчүрүп келип ошондо ушундай айтылат, тиги Тайлактын сөөгүн жүктөп чыкканда ушуга чейин 3төө өлгөн дейт. Сөөгүн жүктөп чыккычкабы? Келгенче тигинден буга чейин бир 30 километрдей бар да. Анан ошондо төөгө жүктөгөндө ошол мына ошо кечээ күндү аксакалдар айтып атат. 3төө өлгөн экен да. 3төө жүктөп келгиче. Анан ошондо ошо нарын суу кирип кетип кечинде. Анан жээгин ошол бак касып коюп баягы кепинде сыртынан булгары менен каптап чыккан да. Анан ошону эртең менен астында жатып тиги Атантай. Анан эртең турганда ошол бетиме кан тагып калды, мен да кеткене калдым деген экен да. Келип мүрсөсүн түптөп дубалын баштаганда кайтыш болуп Атантай. Анан жанында эле ошол үчүн кош күмбөз болуп калган да. 2 жылдан кийин качып болгон дейт, Атантай Баатыр. Жок, 1 жылдан кийин. Өлгөндөн кийин 1 жылдан кийин качып болгон да. Сөөгүн көчүрүп келип анан дагы түптөп көтөрүп баштаганда качып болгон деп айтылып атат саксалар. Ошол жерге эле жана кирпичте ошол жерге эле бышырган турбайбы? Жер төлөдө. Кирпич заводу бар, кийин Келдибектин дагы күмбөзүн ошол бышырышкан кирпич заводдон Келдибек бийдикин дагычы. Атантай Тайлакта эгис болгон жашаганда тиги Куртка коргон деп жазган, бул Абдыкалчыбайдын 4 сабыры менен эле эгис деп түшүнүлгөн да. Ати күмбөзсө дагы жантип Атантайды 1 жыл мурун өлтүрүп коет. Ал туура эмес. Атантай 2 жаш үлүү болгон. Бирок 1 жылдан кийин өлгөндүгү анык да бул. Ал ошол маалымат менен айтылат ошол. Анан ошол бер жакта ушул жанакы 2 күмбөз жөнүндө да айта кетсеңиз, сиз айтасыз ошол бала күмбөздө эле, 2 бала күмбөздө эле канча? 2 баланын күмбөзү деп укчумун мен бала кезинен. Кийин ошол булардын тукумдары келип тастыктап атат. Ушул Чомой, Кемпир деген 2 баатыр Тайлактын жигити болгондо анык. Бар санжырда айтылып жүрөт. Анан ошол экөө аябай катуу дос болуп, ошо өлсөк бир жерде болобуз, тирүү болсок чогуу жүрөбүз, бөлүнбөйбүз деген бир анттар болгон ошол үчүн коюлган деп тукумдары келип үстүн жаап. Кемпир Баатыр мурун өлгөн дейт, Кемпир Баатыр мурун өлгөн дейт ошол. Ошол жанагы Туң Катардын назарынан да отпой, Боргемиктен депчи.
Кемпир Батыр мурун өлүп анан кийин ошол Чомой Батыр өлгөндө Тайлак Батыр Кулчугас Курмангожо Кулчугаска койдурбайм экөө дос болчу деп бияка алып келген дейт сөөгүндө да. Деп ошентет. Негизи биякта Чомойдун сөөгүнүн бияка келишине ушул Тайлактын эмеси бар да, үлүсү чоң да. Ошол күзүндө кечкисин өлүп калып, көмдүрбөй коюп, анан жасында жол ачылганда алып келип көмдүргөн деген айтылат да. Чоң рахмат. Эми кептин учугун дагы ар жакка уласак, мына Токо тууганыбыз Токо Кадыркулов мына жерде атаңар бар экен. 80-де таяп калган. Бир окуяларды айтып, анан кичине оорусуна байланыштуу көп нерсе айта албайт да ошо. Атаңдан уккан жанагыл Жаманак Баатыр жөнүндө айтсаң. Жаманак Баатыр эмне болуп Жумгалга барган, кандай жагдайлар, эмне болуп ошол казак жерине кеткен. Ушун кеп учугун уласаң ушул жөнүндө. Ассаламу алейкум туугандар, арбаңыздар. Биринчиден Жаманак Баатыр бул Жумгалга барып калышы бул бала кезинде барган экен. Жумгалга барып тайтасынын колунда чоңоюп калган, Качке тайтасынын. Качке Баатыр тайтасы болот да? Тайтасы болот да бул киши. Тайтасынын колунда чоңоюп калып, тайтасынын колунда өсүп, Качке Баатыр бул баатырлыгын коюп, болгон жерден жылкы чаап келип турган экен. Казакстанда бий болуп, ошол жерде баатырлыгын уланткан экен Качке. Эми Жаманак баатырлыгын улантып, мунун Казакстанда жүрүп, баатырлыгын болуп, бул эч кимдин кол салуусу менен эмес, эч ким эчтеке кыла алган эмес бул Жаманакка. Ошол жерде азыркы Алматыда бийлеп турган экен. Анан оорунун айынан эле бул эметип калган, каза болуп калган экен. Анан мунун жанында жан жоокерлери, эмелери не айттырып бул туугандар Баатыр өлүп калганын билсе, бизди чаап кетет деп анан кеп кийгизип, анан ошол уламыштын аркасынан буранага алып келип койдурган экен. Бул буранага алып келип койдурду десе, баарыбыз чычалайбыз. Бул буранага алып келип койдуруп биринчи аны кем деп анан Жумгалга алып барып койдурган деп бир эме уламыш айтылып жүрөт. Жакшы. Я доктор Алыбек, ушул жана казактын баатыры Команды өлтүргөн жөнүндө да кеп бар го. Ушул жөнүндө айтып көрсөңүз. Жаманак Баатырдын Команды өлтүргөн жери. Ошол Жаманак Баатыр ошо түркүнүн эмети качкен дегенде маясы керек, ошо артка тылга калтырып коюп, ошол аркасынан барып, ошо кырга чыгып алып карайм деп, анан Көкшетоого чыкканда ошо Команды ар жактан чалгынга чыгып калып, беттешип калып, анан Команда чоң баатыр экен да. Ошо тиги Жаманакты экөө тең жөө беттешип, тиги Коман Жаманакты жыгып үстүнө чыкканда ошо коончунда бычагы менен ошо сайып өлтүргөн деп айтылат да. Команды. Анан завод чопкутун алып түшкөндө ошол Команды өлтүргөн бул чоң баатыр турбайбы деген бир аңа да кеп кеткен да. Ушул жерден дагы бир кошумчалап кетейин. Жана Команды өлтүргөндөн кийин бул казак эли бүт коркуп, Коман чоң баатыр болгон экен. Ошол аякты бүт кармап титиретип тургандан кийин, аме бул Команды өлтүргөндөн кийин бул дагы кыйын баатыр экен деп, ошондон анан Жаманактын даңа салуу эмеси чыга баштаган да, көптөн чыга баштаган буларды. Жана тискинин айтсаң? Анан Жаманакты бул Жаманактын дагы бир варианты бар экен, ошо Казакстандан той кылып 60 жигитти байгеге сайган дегенчи. 60 жигитти сайганын байгеге сайып, анан той кылганда Жаманакта эл айткан да, бир тискинди ыргыткан экен. Тискинде кесип ыргыт, туюк ыргыт, кесип ыргыт, туюк ыргыт деп ушул элден эме келип турган экен. Кыйкырык. Кыйкырык келип турганда Жаманак Баатыр кесип ыргытканда ошондо бирөө чыккан дейт, бир олия чыккан дейт. Ай, бул Жаманактын баатырлыгы баатыр экен, өмүрү кыска болуп калды деп ошондон айткан. Анан ошондон улам, анан ошондон өлүп келген экен да. Сын чыгышы турбайбы? Жанагы сен айтып атпайсыңбы? Жаманак ошол жерден өлүп келгенде аны аркасына жыгач тагып түрүү деп алып келип, казактар билип калса чаап кетет депчи. Буранага койгон депчи. Негизи биздин аксакалдар Жумгалдагы жанагы Сорголуу деген жерде Ырай атабыз, Жаманак атабыздын Кудайберди уулу Чомон атабыздын күмбөздөрү турат. Ошол жерде коргондору да бар. Кичинекей балдар кайтыш болсо ошону да коюп жүргөн деп бир азыркы жердин тешиги бар, жолдун жээгинде турат. Чоң рахмат.
Анда ошол доктор байке ушул Жаманак Баатырдан кимдер чыккан, кандай даңктуулар чыккан, ушунун тукуму азыр барбы? Мына ошолор жөнүндө бир кеп куруп бербейсизби? Бул Жаманак Баатырдын урпактары азыркы учурда актыларын Куртка айылында жашашат. Жаманак Баатырдын уулу Байтору, Жаманак уулу Байтору бул орустарга кошулганда Жаманактын баштыгы, Имануулунун баштыгы Жаманак уулу Байтору келишимге барып кол койгон. Кол койгон да. 1963-жылы кол койгон. Байтору уулу ушу башкарып турган. Имануулун башкарып турган. Анан Эрмек болуш чыккан. Ал болуш болгон. Бизде Куртка суусунда 2 айыл чоролор, анан кийин имандар суу ичет бир жактан. Анан суу бөлүшкө келишип, Эрмек болуш келип, тияктан Калпа болуш келет. Экөө суу бөлүштүрөт. Суу бөлүштүрүп атканда Калпа өз жагына сууну көбүрөөк алып коет. Көбүрөөк алып койгондо Эрмек кандай болду, суу тең болду дегенде, жок, тетиги чоң чымды алдырып кой, ошондо тең болот десе, Калпа болду, тең болду деп кетип калат. Ошондо Эрмек болуш туугандарын чогултуп тоого көчөрүп болот, көчүрбөй кармап калып, арк кастырып, Куртканын суусун арк кастырып, ылдый ошол Куртка өрөөнүнө алып кирип алат, болгон сууну тосуп. Анан суу жок калып, анан Калпа ошондо келет, Эрмек болуш жасаган экен деп, бир ат мингизип, чапан тебетейин кийгизип, кечирим сурап келип, анан суу бөлүшкөн. Эрмек болуш чыккан. Жакшы. Жаманак өзү Дырайдын баласы Жаманактан өзү 6 ыр тууган болгон да. Жаманак өзү. Жаманак, Жаманкул, Жоош, Момун, Ногой түгөл деген балдар бар. Анан мындан Жаманак уулу, Жоош уулу деп бөлүнүп, эки Ногой түгөлдүн балдары тең Ырай уулу болуп калган да. Бүгүнкү күндө ошолор Ырай уулу атасына жагып жүрөт. Жаманактын балдары Жаманак уулу болуп жүрөт. Тиги Жоош уулу өзүнчө, анан Жаманкул уулу өзүнчө. Туурабы? Анан эки Ногой түгөл эки бир тууган атасынын кичүү бала болгон үчүн ошо Ырай уулу болуп калган да. Ошо Ырай уулу болуп жүрөт. Жаманактын бир туугандары. Жаманактын өзүнөн канча уун кетет, канча тукум? Жаманактын өзүнөн Байтору, Эрсары, Тоймат, Тас. Экто балдары. Азыркы күндө ушу баары Акталада турушат, Азыр биздин айылда да ошонун Жаманак жанагы Эрсары, Тас, ушулардын баары Жаманак уур деп азыр ушул Куртка айылында бизде жашап келет. Азыр мына ушул жерде дагы, ушул курултайда дагы баары келип отурушат. Ошо Жаманак уулу бир босүй, Жаманкул уулу бир босүй, Жоош уулу бир босүй, Ырай уулу бир ушундай да, ушундай уулдардын баары ошо бирден босүйүн алып келип, малын алып келип курултайга даярданды. Ошо бул эмеден Курткадан ошо 6 босүй, жалпы 12 босүй тигилди. Ошо бирден аттанып балдар тикти. Андан 3 уулунан тараган канча бала болсо, канча ата болсо, аты чакырылганда бар да. Антип кошулуп калгандар бар. Кошулбай өзүнчө бөлүнгөндө ошолордун баары ошол тиги бүгүнкү күндө ошол 21 босүй тигилди. Чоң рахмат. Анан Токтоналов аке, дагы бир мындай деген суроо пайда болду да. Ошо кече Атантай Баатыр аталарыбыздын күмбөзүнүн астында бир чоң күмбөз бар экен да. Ошол бир маалыматта айтылат, ошол атасынын Ускулбектин күмбөзү деп. Сиз ушул жөнүндө бир айта кетсеңиз. Эми ал боюнча талаш маселе көп да. Мына баягы Жанболоттун балдары Кожоберди Байбаш Рыскулович бир тууган да. Ошол үчөөнү тең айтып турушат. Бирөө айтат, жок, бул Байбаштыкы дейт, бирөө Кожобердиники дейт, бирөө Рыскулдуку дейт. Мына буга изилдөө керек да. Муну тактап айтпасак тиги так болбой атат да. Ошон үчүн астында чоң күмбөздө бирөө айтат, бирөө артындагысын айтат. Бул так эмес, муну такташ керек да. Такташ керек турбайбы? Анан мына кече бүгүн ушундай жалпы ыман уругу ушундай боз үйлөрдү тигип жакшы жерге жыратырышы кооз жерге ыман уругунун башын бириктирип
мына Токтоналы байке менен бул Доктурбек байке аракет кылып ушул мына 1,5 жылдан бери дагы ошол ыман уругунун багы жалпы санжырасын жакшы тактап атасыздар. Буга жерин биз көп жерде айтып келдик. Токтоналы байке 75-жылдан бери тактап атат депчи. Анан ушул силердин чогулуп ушундай жыйналыш кылып бир ыман уругунун курултай кылып аткан негизги максаты эмне? Ушул жөнүндө айта кетсеңиз дагы. Biz birinci mına 2019 yıldan başlayıp Dokturbek'te ben taap şu haftalarda ımanları çakırıp bayatıpka çoğuluş ötüp şu ımanın santrasını taktaylı. Tepçe sayak santrasını taktı diye masaya çıkandan keyin bayağı uruk birikse uru biriket, uru birikse ulut biriket dep жалпы кыргыз элдин ынтымак келүү боюнча маселени түндүк түштүк маселесин жоготуу боюнча иштер башталып калды деп баштагамын. Анан ошо менен ушул Куртка айылындагы ымандарды бүгүнкү күндө 400 түтүн ыман бар. 400тен ашык 400 чукул ыман бар. Ошолордун сыртка чыккандары да көп. Россияда жүргөндөр бар, Бишкекте жүргөндөр бар. Кыргыз жеринин баардык аймактарына 7 дубанга чачылып кеткен, туура? Ушулардын баарын тактоо боюнча ушул Куртка айылына Махмут, Доктурбек экөөнү координация кылганбыз. Махмут Раматов өтүп кетти, ада көп эмгеги бар эле. Беш болсун өтүп кетти. Беш болсун. Көп нерсе жасаган дагы. Өз уюштургучу эле ошо аэропортто иштеген, мектептин директору иштеген элди жакшы терең билчү да. Ошо менен анан Доктурбекте калып, Доктурбекте талбай иштеп, мына бүгүнкү күндө Доктурбекке рахмат. Ушул жерге мына ушул 22 боз үйдү тиктиргендин бир 15 жыл ушул тиктирди. Доктурбек байке. Ушул тиктирди, ушул элдин баарын көтөрүп, намысын коскоп ынтымакка деп чакырып, бүгүнкү күндө мына Кыргызстандын баардык жеринен мындан Балдар Коргон менен Арслан Бабтан гана киши келбей калды. Имандар бар эле келбей калды. Бөлөгүнүн баары келди. Жакшы экен. Мына туугандар 2 күндөн бери ушул жакшы бир ымандардын жалпы Кыргызстан боюнча жыйын курултайына катышып жакшы ынтымагын көрүп атабыз. Себеп дегенде жалпы эле ошол саяк санжырасын 1-2 жылдан бери тактап бийликтеп атпайбызбы? Ушул максат Кыргыздын руханий дөөлөтүн көтөрүү, ата тегибизди билүү, мына азыр мындай өткөн заман болуп атканда, ааламдашуубуз деген заман болуп атканда, илимий техника жетишип, балдар китеп окубай калды деген өңүттө ушул санжырабызды жана биздин руханий дөөлөтүбүздү, салт санаабызды ушул кийинки муунга калтырып кетүү жөнүндө бир сүйлөштүк элек да. Бул бөлүнүү эмес, бөлүп жаруу эмес, кыргыз ошо урууларынын башын бириктирүү. Себеп дегенде кыргыз эли уруулардан турат бул байыркы замандан бери. Ушинтип келип, кичине болсо да азын оолак аңгеме дүкөн куруп бергениңиздерге чоң рахмат. Кудай таалам өмүрүңүздөргө береке берсин. Ошону менен эмки көрсөтүүгө жерин сак саламатта туруңуздар.